сумканы асындым. Мында бүт мага керектеле турган буюмдарым бар. Азыр мен кайсы жерге барып отурам, кайсы жерде медитация кылам, кайсы жерде мынтип өз оюмду чогултуп эс алам, өзүм менен өзүм сүйлөшөм. Ошол жеримди көрсөтөм. Биздин Тайчак турат. Балам жумушу жакын болгондуктан ушул көрүнүп турган чоң үйлөрдө иштейт. Жумушу жакын болгондуктан велосипед сатып алып, эми велосипед менен эле барат. Анан дагы бир жери машинанын ичин минбей кетип аткан себеби бул жакта айттым го, парковка маселеси өтө остро турат. Ал жерде парковка жок экен. Ал гостиница, анан келген ошо посетительдер үчүн эле экен. Ошон үчүн таштап коюшка туура келди. Карасаңар, не деген жаныбар жүрөт. Жерде жүрсө, артты жаныбар көрөбүз. Сен коркпойсуң мени? Birinci yol gördüm, elimde canımdaki. Так что, азыр барабыз. Анан сонун тоого чыгып эс алсаң да болот. Ал жакта тез жамгыр жаап турат деп айтышты. Ошон үчүн жамгырга даярданып, зонтикти да алып алыш керек. Азыр мен өз жериме жетейин деп калдым. Мен күндө ушундай сонун паркка келип отурам. Мындан да сонундары бар, конечно, но мен өзүмдүн үйүмө жакын 3-4 мүнөттүк жерде жайгашкан паркка келем. Гавайиде парковка маселеси тууралуу айттым го, аябай остро турат деп. Мисалы мындай чоң жолдордо дагы жөн эле машинаны коюп кое албайсың. Мындай ушундай төлөй тургандар бар. Ушуга төлөп туруп, андан кийин анан машинаңы парковать этесиң. Мына мындайдан сотни тысячи турат. Ошолорго төлөйсүң. 2 саатка $3 болот. Жетчү жериме келип отурдум. Мен ушул жерде эс алам. Убактым болсо, алысыраак жердеги мындан дагы сонун жерине барам. Ошентип китептеримди алып келип алам. Сөзсүз. Тайнем китеби. Мунун ичинде толгон байлык бар да. Өзбекче бирок. Бул китепти көтөрүп жүргөнүмө мага 6 классымда окучу элек ушул китепти. Ошондон бери ушул колумдан үзүлбөй жүрөт. Мындан чыкты 40 жылдай болуптур да бул китеп менде жүргөнүнө. Мынтип барактары жыртылып калгандан мектептегидей кылып мынтип клейлеп алгам. Ар бир окуй турган жеримде кайталап тура турган жерлеримди белгилеп алам. Мисалы Солата Нария дуасы болобу? Ушул дуаны 4444 жолу окуса, 4444 жолу окуса, муну окугандан соң барча орзу ниятларга эришет. Бул өзбекче жазылган. Биринчи, эгерде билсеңер, биз ошо Советский Союз убагында бизде кыргызча анчалык деңгээлде жетишкен эмес. Мында мусулманча китептер. Биз Өзбекстандан алып окучу элек. Өзбекстандан молдолор ошо Тайнем айылындагы мечиттин астына алып келип сатат эле, ошо жерден алып окуйт эле. Ошондон мынтип өзбекчелерди окуп калганмын. Бул негизги күч бере турган китеп. Элхамдулиллахи роббил аламин.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Бұл деген menga duo qilinglar, duolaringizga ijobat qilaman dedi. Albatta, menga ibodatdan kibrlanganlar yaqinda bo'yinlari egilgan holda jahannamga kirurlar. Bu emin o'zbekchasi shunday olib ketib yuraman. Salqinda. Biroq hozirgi ko'chirlarda мысалы Чувак Ажыбыз, Раматылык чыккан учурлардан баштап жакшы китептерибизди тааныта баштады. Биздикилердин да сонунда жүрөккө жеткире турган китептери, котормолору чыга баштады. Бирок биз ушул өзбекче котормолорунан тарбия алып баштаганбыз да. Тайнем Аллахка шүгүр, Аллахка миң шүгүрлөр болсун. Агызырга чейин акыл эси со 106-га кетип атабы, 106-га чыктым. Өзүм деле адашып калдым. Аллахка шүгүр, акыл эси со боюнча дагы деле китеп окуйт, ушинтип ачып алып китеп окуйт. Мына исми азам дуалары дейт. Бул ар бир Аллахтын улуу ысымдарынын бизге түшүндүрмөлөрү, ар бир ысымынын кандай касиети бар экен. Мен мисалы через Мексика аркылуу келген балам менен. Ошол жерде Аль-Фаттах ысымы аркылуу келдим десем болот. Бул Аль-Фаттах ысымы ооруңду жеңил кылып, ушу Аллахтын чоң жардамы берет да. Ошо тындырбай балама да айттым. Жаныбызда дагы бир эки бала кошо кирди эле, аларга да айттым. Аль-Фаттах, Аль-Фаттах өзүңөр түшпөс. Ушу Аль-Фаттах улуу Аллахтын ысымына. Ысымы себепкер болуп, биз оңой жолдон кирип келгенбиз. Ушуну окуйм. Анан орусча китебим өтөп. Бул китепте ребенок тебе должен обрести дом. Мен аябай бактылуу балалыкты өткөрдүм деп айта албайт экен. Эми чоң аял болуп акылыма кирип, канчалык деңгээлде кыйын шартта жашаганымды түшүнүп атам. Канчалык деңгээлде атама капамын. Атам раматылык өтүп деле кетти, бирок мына ошолорду кечиришти билиш керек экен. Ошон үчүн ушул китепти кошуна балабыздан көрүп калып, мен алып окуп турайын деп окуп атайын. Вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки. Азыркы биздин кетирип аткан катабыз ошол кичинебизден келип чыккан жыйынтык дегендерине мен ишенип кетем да. Мен биринчи рет Аллахка ишенем чындыгында, бирок азыркы замандын талабына дагы ылайыктуу жашайм. Аллах биринчи очередте, анан себептери бар. Ого биз ушул жерибизде көкүрөгүбүздү эле алып жүрө беребиз да, ошо капа болгондучу. Капа болуп, жаш баладай капа болуп, дагы жаш баладай бирдемени күтүп, мен ушинткен эмес, анткен эмес деп капа болгон сайын биз бул жакта турмушубузду артка тарта беребиз. Ошону кой берип, кечиришти билиш керек экен. Мына ошолорду окуп үйрөнүп атам. Бирок кечирүүгө келиш чындыгында өтө кыйын экен. Шунчалык капачылыктарым бар. Бирок Аллахтын белеги ушулда. Ушундай Гавайидей жерде. Аллахка шүгүр балам менен. Аллахка шүгүр легальный статуста келип жашап калдым. Миң мертебе шүгүрлөр кылам. Ошол өткөндүн кыйынчылыктарынын жыйынтыгы да. Мен өтө чынчыл, өзүм эле чынчыл болбостон, ошол чынчылдыкты башкалардан да талап кылган адам экенмин да. Мен ушу жаңылганым ошол. Адамды башка тарбиялаш кыйыныраак экен. Себеби ошондой болуп төрөлөт экен да. Ошон үчүн Аллахым азыраак кетчи деп
алып келип таштады окшойт. Болбосо ар бир эле адамдын проблемасын өз проблемамдай киришип, аны чечкенге аракет кылып, ал кааласа каалабаса да чалып, мындай кыл, андай кыл, минтсең, антсең деп эле чын жүрөгүмөн, чын дилимен берилип алат экем да. Ошонун кереги жок экен. Ал адамга кереги жок нерсени эле көрөт экем да. Мына ошолордон да Аллахым, пандам, жаман ушу сенин добруйлугуң күйдүрдү да. Кетчи нары, мына жаннаттай жерди бердим сага, барып жаша деди окшойт. Ушул жака келип жашап калдым. Жүзүмөн жылмайы кетпейт, потому что Аллахтын жараткан погодасын, жаратылышын көрүп туруп өзүң эле жылмаясың да. Жылмай башка чараң жок. Күндүн чыгып турганы эле өзү жылмайы берет экен адамга. Өзүм сүйгөн жумуштарды кылам. Мен YouTube каналыма кирип көрсөңөр болот. Эмне жумуштарды кылам. Мында я работаю фрилансером деп сүйлөп калчу эле да Москвадачы. Нереген жумушка каттым, тапта күрүшүмө керек. Ошону балам кече айтып атпайбы, мына апай эми сиз фрилансер болдуңуз деп. Ал деген үйдө отуруп эле башкалардай эле акча таап калса, ошолор фрилансер болот экен. Мындан чыкты, мен фрилансермен. Трейдингде обучать этип атам. Уже акча чыгарганга жетишип калдым. Бирок азыркы убакта токтотуп турушка туура келип атат. Мына Трамптын баяка олдук солдук санкцияларынан улам, ответный санкциялар келип атканынан улам булардын биржасы өтө төмөнгө кетти. Ушул убактарда кирбей турган желательно. Билбеген эми мен ушундай кете берген профессионал эмесмин. Анан андай эле ушундай минустарга даяр боло турган акча салган эмесмин. Ошондой трейдерлар гана кирип азыр аяка болуп аткан биржада согуш албаса, бизге окшогондорду жөн эле хоп этирип жеп коет. Ошон үчүн трейдингде эң важный нерсе бул уметь ждать экен. Күтүштү билиш керек экен. Аяка бияка оңго солго кирип эле минуска болбосо да нөлгө жапканыңдан көрө күтүп туруп бир сонун позицияда кирип чыгып кеткениң жакшы экен. Ал кылган ишим бир. Экинчиси китеп, дагы 2 китеп чыгардым. Азыр көрсөтпөйбү билбейм, бирок планшетим Wi-Fi'га улабай эле азыр отуруп алыпмын. Так. По-моему, кетпейт. Так. Мына бул китептерди чыгардым. Ой, китеп дейм да, мына ушунун уже сатууга чыкты. Бул планерка деп коет. Күнүмдүк план. Мисалы, иштеген адамга иш режимин жөнгө салууда өтө жардамчы журнал катары да. Мына ошондой журналды сатууга чыгардым. Бул $12 коюлду. $12 ичинен $12 ичинен $4, 4 какой-то центин Amazon изготовлениясын алат. Мен үчүн ошол ежедневникти даярдап берет. Анан 60% сатуудан, сатылган акчадан дагы процент алат. Мына ошондон чыкты, мага кала турганы бир $5 калат. $5 деле элестеткиле воздухтан $5 жасайсың. Эч кандай вложение кылган жокмун. Реклама алып, конечно, тезирээк кылсаң болот, бирок мен азыр өзүм дагы жаңы үчүн бир 5-6 ай өзүм ким коюн, мен абдан тастыгайын деп атам. Анан кийин рекламаларга да акча кетирип, анан продажаны көтөрүп жүрсөң болот. Ага чейин ушундай кичине ушул компаниянын жаралуу убактысы да каралат экен. Ошон үчүн азыр мындай чыкты, өзүмдүн билимими жогорулатайын деп атам. Анан дагы бул аябай сонун китеп болду. Daily Planner дейт, күнүмдүк планер.
Ал эми бул 3 светте окшош ноутбук. Бул жөнөкөй эле тетрадь, но аябай кооз барактары менен. Бул $15 коюлду. Ал эми бул жерде мунун сонун мусулман кыздарыбыз үчүн ушундай ежедневник дептер жасадым. Ежедневник дептеримде так мындай чоңойлуп көрсөтсөң, ушундай розовый түстө мусулман кыздарыбыз өздөрүнүн ежедневниктин каалаган нерселерин жазса болот. Мына ошого жазып атайын жасадым. Мусулман кыздарыбыз көп го. Ушуга жазсын деп. Ал эми деловой иштер үчүн бул кече жакында чыгардым. Деловой кыздарыбыз үчүн. Эми основной покупательдер ошол американецтер, но биздикилер дагы кирип, русскоязычныйлар да кирип сатып алса болот. Русскоязычный планерлорду кылдым, бирок ага сатуу анча эле боло бербейт экен, но биздикилер үчүн да атайын чыгарып койдум. Мына ушундай жумуштарды кылам. Ал жактан кичине, бул жактан кичине болуп, ушинтип фрилансерге айландым. Ойнап күлүп айланганга, жер көргөнгө убактым бар. Үйдө тамак жасап үлгүргөнгө убактым бар. Булар болсо хоббиде ушундай с удовольствием дизайндарын түзүп, с удовольствием жасайм. Бош убактыларым өзүмдүн развитияма, өзүмү тарбиялаганга, мусулманчылык боюнча да тарбиялайм. Буюрса 30 күндүк орозосын кармадым. Андан кийинки 6 күндүгүн дагы молодец болуп өмүрүмдө биринчи жолу. Били уже барган сайын эми диндин да жаңылыктарын билип келип атабыз да. Мурда биз андай түшүнүгүбүз жок эле. Биз дагы атеизмге кичине илешип калган адамдарбыз, бирок ушундай аракетибиз менен динге дагы сөзсүз номер 1 көңүл бурабыз. Өзүбүз мынтип современный жүргөн менен душабыз баары мусулманбыз. Ошентип кооз жерде отурам, сонун жыргап, чымчыктар сайрап турат. Ушундай Гавайини билбегендер Гавайи деп жазып көрсөңөр, жердин дейиши Гавайи. Жаз, жай, күз, кыш бир температура элестетсеңер, 26, 27, 28, бирок жайын көрө элекмин. Жайда бир 30 градус болсо керек, 30-32ге чыгат деп атышат. Ошол жазы, жайы, күз, кыш баары бир температурада тура турган жерде бейишемей эмне элестетсеңер, балыктары соонун ар бирин тутуп, ар бирин отдельно, индивидуально краскалап койгондой да, сонун балыктары мен видеосын прикреплять этип коем, көрсөңөр болот. Дагы көп мен өзүм изучать этпеген жерлери көп экен. Тоосунун ар бир тоосуна чыккандын беле өзүнчө бир кызыктары бар экен, ар бир жердин уникальный нерселери бар экен. Бул Аллахым деп жаратып койуптур да. Мен бирдекеге сүйүнүп атам. Ой, мен канча кыйынчылык көрдүм. Менин башымда бир 100 аялдын тагдыры бардай да. 100 аялдын. Эч кимдин алдында башым ийген жокмун. Ошол турган боюнча чапсаң сындыра чап, бирок ийилбейм деген бойдон жеңдим. Аллахка шүгүр. Ушунча кыйынчылык бергенине чубага ажы устабызыбыз айтты эле. Бул эгерде бейишке татыктуу адам болсо, ал бул жакта да бейишти татымайынча жанын албайт дегендей. Аллахым ийиштей жерин насип кылды. Эми онун аркы дүйнөсүндө бейишин ушундай уялбай тилеп отурам. Аллахым, сен кечиримдүүсүң. Сенден артык кечире турган эч кимибиз жокпуз. Дүйнөдө эң кечиримдүү зат бир гана Аллах. Кечиримге зармын, кечиримге ишенем.
Jannatına işenem, jannatta düşüşke da işenem. Allah'ım har bir insandın köngülüne şunday jakşılıktарды sal, biri-birimizге jakşılıktар менен гана жарышып, мына азыр жакшылыктар менен гана жарышып, кийинки видеомду айтып кетейин деп чечтим. Себеби мынча көп сүйлөгөн эже деп дагы менден чыгып кетпегиле. Алыста жүргөн эжеңер мага жазылып, подписка кылып, лайктардан басып, көңүлүм көтөрүп, комментарийден жазып тургула. Мен аябай сүйүнүп окуйм. Атайын ошол YouTube каналы менен Instagram ачтым. Ушунчалык ушул сонун жерлер менен силер менен бөлүшкүм келди. Менин максатым 100 000 миллиондо подписчик топтош эмес. Жашым деле 150-ге жакындап калды. Бирок жакшы адамдар жакшы нерселер менен бөлүшүп турсак, сонунда, конечно, силердин колдооңор менен дагы көп жетишкендиктерге жетишем деп ойлойм. Кийинки видеолорумда мен Кыргызстанда болуп турган жанагы 3 наристебизге, азыр 4-кызыбызга чогултуп атышат акча. Ошондогу ушундай жүрөгүмөн ыйлап, тынбай жүрөгүм менен ошо Кыргызстандагы добрый адамдар менен чогуу болдум. Ошолор жөнүндө дагы атайын ыраазычылык билдирип видео тарткан турам. Ошол биздин геройлорду дагы сүрөттөрүн кошуп, видеолорунан кошуп тиркеп кетем. Анан дагы бир өзүм бир благотворительный иш ойлоп таптым. Потому что күндө айттым го, мен 1 саат ушинтип айланып баса турган. Азыркы прогулка эмес, бул азыркы мен өзүмүн билимим өркүндөш үчүн чыккан убакыт бул. А кечки прогулкамда ушинтип бир жакта айланып басам, ошондо басканда сонун нерселерди көрөм да, анан ошондон ойлонуп, благотворительный эме кылсам эмне болот? Мисалы, бир жумада $100 табамбы, 10 күндө $100 табамбы? Ошол акчаны силер кандай деп ойлойсуңар? Ошол акчаны бир Кыргызстандан бир курсак ач, балдары көп, үй-бүлөлөр көп экен го, ошолордун бирөөсүнө салып турсам. Ушундай жакшы ойлор менен ошону дагы видеолорго тартып киргизем, эмне таап, эмне сатып, каяка сатып аткандарымды көрсөтөм. Силерден бир гана поддержка, жылуу сөз күтөм. Жанагындай найдыган, тантыган хейтерлер бар экенби, пожалуйста, менин каналымда жаман сөз жазбайлы болчу. Мен аябай жүрөгүм ушундай кабыл алып алам да, анан ойлоно берем, эмне болду экен, анан кантип экен, эмне ушинтип ойлоду экен, ушундай бир акмак белим бар да, ушундай ийне-жибиничи ойлонуп алам. Так что жаманыбы жакшысыбы баарыбыз кыргызбыз, баарыбыз бир борбуз. Менин каналыма кош келипсиңер. Кийинки эфирмен көрүшкүнчө сак саламатта тургула.